Салам алейкум. Урматтуу Улуттук банктын төрагасы. Бир адам муктаж болуп банкка барды да кредит алды. Ошол кредит ал адам үчүн киреше болобу? Киреше катары эсептелеби? Бул бухучеттун вопростору, буга өзүнчө биз сизге тактап жооп берелик. Жо, бул фундаменталдык маселе. Аны киреше катары эсептейсиздерби же бир аркасыздан байкуш муктаж алган карыз катары эсептейсиздерби? Эми эгерде бухучеттун суроолорун карабасак, ал киреше эмес, ал каражат да. Эми киреше инструмент. анда эмне үчүн кредит алган адамга 28% менен берет, үстүнө дагы ошончо процент НДС кошуп атат. Демек киреше катары карайт экен да. Мына биздин арабызда деле отурат депутаттар. 800 миң алып убагында 1,5 миллион төлөп берген. Эмне дегенде НДС ошондой коюшкан. Эмне үчүн ушундай болуп атат? НДС боюнча биз тактайлык, кайсы кардарга ошо НДСти чегерген, өзүнчө ошо банкка чара көрөлүк. Банкка эмес, бул системалуу маселе го, система кое турган маселе. Экинчи суроо. Ошол НДСти ким төлөйт? Улуттук банк төлөйбү? Же коммерциялык банк төлөйбү? Же келип байкуш жарандар төлөшөбү? Маалыматыңыз барбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бул маселени талкуулоонун алдында тактабайлыкпы? Ошондой болуп турбу чын эле? Анткени кредитке эч кандай НДС коюлбайт да. Мына, ушуну стенограмманы көтөрөсүздөр. Эртең бүрсү күнү НДС коюла турган болсо төрага өзү айтты, эч кандай НДС коюлбайт деп. Демек, мыйзам бузуулар болуп атат. Дагы бир суроо. Мына банкоматтар боюнча биз мамлекет кызматкерлер негизинен эки банктан айлык алабыз. Бири Айыл банк, бири РСК банк. Бирок банкоматтар жетишпей атат. Ушу банкоматтарды көбөйтсө болобу? Банкоматтарды көбөйтсө болот. Бул иш боюнча биз мамлекеттик банктар менен өзүнчө чара көрөлүк. Көз карансыз коммерциялык банктар өз ара достук чынжыры, дружественный сетте алганда, мисалы ошол эле Бакай банк, ошол эле Доскредо банк, БТА банктар биринин банкоматынан экинчинин картасы менен, эл карт менен барып алсаң, эч кандай кошумча нарк, кошумча акы алып калбайт. Бирок ошо мамлекеттин банктары Керемет банктык менен барып, РСКдан, же болбосо Айыл банктын банкоматынан алсаң 0,06% кармап калып атат. Эмне үчүн? Ушул мамлекеттик банктар арасында деле ошондой достук сетин кылып койсо болбойбу? Болот. Ал боюнча өзүнчө иш жүргүзөлүк. Мына азыр баратабыз, ушу күзгө биз келгенче ушуну чече аласыздарбы? Бул эми мындай техникалык эле маселе да, сентябрга чейин. Мен андай убада бере албайм, анткени мамлекеттик банктар булар Кабминге тиешелүү, бирок биз Кабминге сунуш киргизебиз и ушул теманы көзөмөлдөйбүз. Урматтуу төрага, албетте мындай скромность украшает мужчину. Сиз азыр жөн эле жупунулук кылып айтып атасыз. Банктарга байланышкан ар бир маселени Кабминдин төрагасы сизден сурайт. Сиздин сөзүңүз чоң салмак айы. Ушул маселени чечип бериңиз. Далилдеп, аргумент менен кириңиз, Кабминдин төрагасына дагы айталы. Анткени элге журтка кылган чоң жакшылыгыңыз болот. Банкомат жок, айла жок барса 0,6% алып коюп атат. Ошентип отуруп берекесин кетирип атпайбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, толук аракет кылабыз. Чоң рахмат.